Ар бир ата-эне баласынын жаңы көндүрүмдөргө ээ болуп, ден соолугу чың, бактылуу болушу үчүн эң мыкты нерселерди бергиси келет. Мына ушул жерден суроолор туулат. Эмне кылуу керек? Эмнеден баштоо керек? Баланы кантип жана эмне менен багуу керек? Баланы кантип кирентүү керек? Баланын ден соолугу чыңбы? Буга сиздин үй бүлөлүк дарыгериңиз жана медайымыңыз үйүңүзгө барганда сизге жардам берет. Үйгө баруунун негизги максаты сиздин ден соолугуңузду, балаңыздын жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун колдоо жана сактоо. Жаңы төрөлгөн балага биринчи жолу үйгө барууну үй бүлөлүк дарыгер жана медайым эне бала төрөтүүнөн чыккандан кийинки алгачкы 3 күндө жүргүзөт. Андан кийинки үйгө баруулар 7-10 күндө, 21 күндө, 1,5 айында, 7 айында, 1,5, 2,5 жана 3,5 жашында жүргүзүлөт. Медайым жалаң гана эмчек эмизүү жана кошумча тамактандырууну кантип киргизүү жана берүү боюнча сунуштарын берет. Үйүңүзгө келген медайым сиздин балаңыздын жашына жараша салмагын жана өсүп өнүгүүсүн баалайт. Өсүп өнүгүүсүндө артта калган учур аныкталса, анда медайым баланын өсүп өнүгүүсүн стимулдаштыруу жөнүндө баалуу сунуштарды берет. Кичинекей балдар көп нерселерди билүүгө умтулушат жана көп кыймылдашат. Ошондуктан жаракат алуунун алдын алуу үчүн коопсуз чөйрө түзүлүш керек жана бул боюнча медайымыңыз сизге жардам берет. Медайым эненин ден соолугуна жана бейпилдигине кам көрүп, төрөттөн кийинки мезгилдеги коркунучтуу белгилерге баа берүү менен кайсы учурларда медициналык кызматкерге тезинен кайрылуу керектигин түшүндүрөт. Сиз балаңыздын ден соолугу жана толук кандуу өсүп өнүгүүсү боюнча далилденген сунуштарды гана эмес, ошондой эле бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн ар тараптуу колдоосун дагы алаарыңызды унутпаңыз.